Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кыргыз бирикти, Кумтөр кыргыздыкы болду. Кыргыз бирикти, заводдор машина чыгаруусуна чейин салына баштады. Кыргыз бирикти, дүйнөлүк державалар Кыргызга ызаат менен карады. Кыргыз бирикти, Бишкек көчөсүн жаңа автобустар кубантты, эл кубанды. Кыргыз бирикти, Баткенге өзгөчө бедел берилди. Түштүк мурдатан эле кыргыз күчү болчу, түштүк эми кыргыздын күркүрөгөн күчүнө айланат. Кыргыз бирикти, 40 жылдан бери адыр болуп калган балыкчы Барскоон жолу салына турган болду. Кыргыз бирикти, мамлекет казынасын тоногондор кармалып, элдин мүлкүн кайтарып бере турган болду. Кыргыз бирикти, чек арага зор айбат куралдар орнолду. Мындан чоң, мындан көп жакшыны көрөсүңөр. Курал ушул кыргыздын бириккени, калганынын баары болот. Кыргызстанга Япония да келет, Түштүк Корея да келет, Сингапур да келет, Германия да келет. Жакшынын баардык жакшы жактары көтүрөп агып кирет көрөсүңөр. Кыргыз бирикти, Тажик чейинге кирди, өзү менен өзү кырчылды. Алар эми бизге камчысын мойнуна салып келет. Биз аларды киши катары деле көрбөйбүз. Гегемондук бизде бар жагынан. Эгер камчысын мойнуна салып келе турган болсо, байыртан берки алаканы эске алган болуп, айкөлдүк менен гана ыба карап коюубуз мүмкүн. Болуптур, күндөрүңөрдү көргүлө деп. Бул текебер кеп эмес, керкейип мурун көтөргөн желөпкөлүк эмес. Бул адил батылдык. Тажик ичкен кудугуна түкүрдү. Дүйнө жүзү кыргыздын улуу эл экенин көрөт. Кыргыз феномен улут экенин дүйнө биле турган болот. Кез келет. Адил киши арыстандай айбаттуу болот. Адилеттик бизде. Тажикке биз басып кирген жокпуз. Тажик бизге басып кирди. Бул тажикти кыргыз тарыхында дегеле тарыхка кара тамга менен жазды. Кыргыз көкөйүнө өчпөс так басты. Кыргыз муун тажикти кечиргис кылды. Өмүрдө шагыңды сындырып, жүрөгүңдү тытып, шаабайыңды селейтип, муз катырган тарых болот. Жүрөгүңө чок темир менен тамга басып таштайт. Ошол тарых Кыргызга ушул тажик болду. Канатбек Малаев. Тажикстандын кол салуусу, бийлик эл аралык сотко кайрылууну сынга. Юристтердин жана жаранды коомдун активисттеринин Гага сотуна кайрылуусу Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасын саясий дипломатиялык жол менен чечилишине залакасын тийгизиши мүмкүн. Бул тууралуу президенттик администрация билдирди. Өлкө башчысынын маалымат кызматы учурда Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселелеринин бардыгы саясий дипломатиялык жолдор менен гана чечилип жатканын белгилейт. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиялар өз ишин улантууда. Алар эки өлкөнүн кызыкчылыктарын эске алуу менен маселени чечүүнүн эң алгылыктуу жолдорун издеп жатат. Азыркы учурда чек аралардын маселелери тынчтык жана сүйлөшүүлөрдүн негизинде чечиле баштаганда, айрым күчтөр кайрадан эки тараптуу мамилелерде чыңалууну жараткысы келип жатышы мүмкүн, деди ал. Эскерте кетсек, юрист Сания Токтогазиева баштаган топ 28-30 апрелде Тажикстандын Кыргызстанга карата аскерди кол салуусу боюнча эл аралык кылмыш сотуна арыз жолдогон. Баткендеги талкаланган үйлөр Туркиянын жардамы менен курулуп жатат. 28-30 апрелде Баткен областындагы чек ара аймагындагы Тажикстандын куралдуу кол салуусунан жабыркап, талкаланган 136 турак үй Туркия Республикасынын жардамы менен кайра курулуп жаткандыгын архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Уланбек Калманбетов жогорку кеңештин 16-июндагы жыйынында маалымдады. Анын берген маалыматына караганда, бул каргашалуу окуядан каза болгон 36 кыргыз жаранынын жакындарына өзүнчө Баткен шаарына үйлөр курулуп жатат. Анын чыгымын жеке компаниялар өз мойнуна алышкандыгы белгилүү болду. Белгилей кетсек, Баткенде жабыркагандар үчүн атайын эсеп так ачылып, ага жөнөкөй жарандардан 115 миллион сом чогулган. Эске салсак, 28-30 апрелдеги коңшу өлкөнүн куралдуу кол салуусунан 36 кыргыз жараны каза болуп, 180ден ашуун адам жаракат алган. Кара Кулжа Сооронбай Жээнбековдун иниси айыл өкмөт башчысы болуп шайланды. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тууганы Бактыбек Жээнбеков Ош областынын Кара Кулжа районунун Кара Кулжа айыл өкмөтүн жетектемей болду. Бул тууралуу БШКнын Кара Кулжа району боюнча өкүлү Нурмамат Сулайманов Турмуш басылмасына билдирди.
Маалыматка ылайык 15-июнда өткөн шайлоодо 6 талапкердин ичинен 2 турда тең жергиликтүү кеңештин депутаттарынын эң көп добушун алган. Экс-президент менен жаңы шайланган айыл өкмөт башчынын аталары бир тууган. Бактыбек Жээнбеков өзү буга чейин аталган айыл өкмөттүн башчысынын орун басары болуп иштеген. Ал 53 жашта, кесиби боюнча агроном, ошондой эле 3 ул, 1 кыздын атасы. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков өзү 11 бир тууган, анын үчөөсүнүн көзү өтүп кеткен. Маркум агасы Кантөрө Жээнбеков Жалал Абадта биринчи жолу эл аралык университет ачып, аны 24 жыл жетектеген. Каза болгон соң ага окуу жайга өзүнүн ысымы берилген. Агасы Жусупбек Шарипов 2007 жылдан баштап элчи болуп иштеп келе жатат. 2019 жылы Кыргызстандын Румыния жана Болгариядагы, ошондой эле Украинадагы өзгөчө жана ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Жээнбековдун иниси Асылбек Жээнбеков Жогорку кеңештин 4, 5 жана 6 чакырылышынын депутаты. Учурда кумтөр иши боюнча кармалып 2 айга камакка алынган. 1 сентябрдан тарта электр энергиясынын жаңы тарифи ишке кирет. 1 сентябрдан тарта электр энергиясынын жаңы тарифи ишке кириши күтүлөт. Бул тууралуу коомдук талкууга коюлган 2021-2025 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө министрлер кабинетинин токтомунда айтылат. Ага ылайык 1 киловатт сааты 1 сом 9 тыйындан эсептөө сунушталат. Bir айга 1000 киловатт сааттык чектөө коюлуп, андан асса 2 сом 52 тыйындан саналат. Электр жарыгынын баасы жыл сайын жогорулап турат. Токтом долбоорундагы маалыматка ылайык 2022 жылы электр энергиянын 1 киловатт сааты 1 сом 48 тыйынга чыгат. Андан кийин жылдык инфляциянын деңгээлине жараша кымбаттап турат. Учурда Кыргызстанда элге электр энергиясынын 1 киловатт саат үчүн 77 тыйындан берилип жатат. Жеңишбек Жумакадыр АКШда 14 жаштагы өспүрүм супермаркеттен нан уурдап жаткан жеринен кармалып калат. Бала камакка алынып, кылмыш иши козголот. Чечим чыгараардан мурун сот баланын акыркы сөздөрүн уккусу келип кайрылат. Сот: эмне үчүн уурдадың? Бала: мага нан керек болчу. Сот: уурдабай эле сатып алсаң болбойт беле? Бала: мен аны сатып алганга акчам жок болчу. Сот: бирок үйүңдөгүлөрдөн акча сурасаң болот эле да. Бала: үйдө жалгыз апам бар эле. Ал дагы оорулуу, жумуссуз, ошондуктан мен сыр менен нан уурдоого туура келди. Сот: жумушуң жокпу дейин десем, али кичинекей экенсиң. Бала: мен унаа жугучта иштедим, бирок бир жума мурун апамды караганга уруксат сурасам, жумуштан кууп ийишти. Сот: башка жардам сураганга эч ким болгон жокпу? Бала: мен күн сайын үйдөн чыкканда жок дегенде 50 дарекке өзүмө ылайык жумуш издеп барам, бирок бири да жумушка албады. Айла жок апамды ойлоп нан уурдоого туура келди. Баланы угуп бүткөндөн кийин сот өз чечимин жарыялады. Уурулук, айрыкча нан уурдаган бул өтө уят кылмыш. Бирок коом катары биз күнөөлүүбүз. Бул баланын кылганына ушул залдагы адамдардын бардыгы күнөөлүүсүңөр. Мен дагы күнөөлүүмүн. Сотко катышкан ушул жердегилердин ар бирине $10 айып салынсын. $10 бермейинче сот залынан эч ким чыкпасын. Баары $10 бергенден кийин баланы полицияга өткөрүп берген супермаркеттин ээсин сот $1000 айыпка жыгат. Өкүмдү уккандан кийин бала токтон албай ыйлап келет. Сот дагы көз жашын тыюуга аракет кылып, сот залынан чыгып баратып мындай дейт: нан уурдап жаткан адам кармалса, бул өлкөдө жашап жаткан бардыгыбыз уялышыбыз керек. Айрыкча бийликтегилер уялгандан жерге кирип кетиши керек. Туркиянын бир мектебинде ата-энелер чогулушуна мугалим кат жолдоп жатса, окуучулардын арасынан ушул бала жетим экенин айтып, чакырууну Режеп Тайып Эрдоганга жөнөтүүсүн суранат. Мугалим президенттин жумушу өтө көп экенин түшүндүрүп, ошентсе да чакырууну жиберет. Аталар чогулушунда Режеп Эрдоган келип, баарын таң калтырат. Мындан кийин мен ушул баланын атасымын дейт. Канатова Кундуз.